Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Мал жан аманбы, ден соолук чыңбы деги? Ден соолукту сурап калганын себеби бүгүнкү темада ушуга байланыштуу. Деги вакцина боюнча, эжи. Ушул суроону личкага көп жазып атасыңар атак. Чо көп там вакцина алдыңбы, эмне кылыш керек, алыш керекпи, албаш керекпи депчи совет сурап койгонуңарга рахмат атак. Ана мен да өз оюмду айтып коеюн деп бүгүн чыгып калдым, эжи. Ё-моё. Ооба, бул жөнүндө информация дофигища просто. Версиясы андан көп. Чипирование дегени бар, тукумсуздук кылат экен просто. Адам затын кыртыштайт экен просто дегени жүрөт. Чистка планеты, бул чисто масондордун планы дегени бар. Анын баарын көрүп отуруп, угуп отуруп, конечно, сомнение болбой койбойсуң. Менде деле состояние ушундай атак. Көкүрөктөгү сомнение килограмм болуп кетти го. Ё-моё. Жөн эле миң чачырап кетейин дейт го. Мындай маалыматтын баарын көрүп отуруп. Бирок аягы келип ушунун баарын иргеп отуруп, электеп отуруп дегендей, все-таки вакцина алыш керек экен деген жыйынтыкка токтодум да менчи. Вакцина алгандар деле ооруп атпайбы дегендер да жүрөт. Бирок көрүп атабыз го, албагандарга караганда алгандар батыраак айыгып, өзгөчө возрасттагы адамдар, тиги албагандар тонналап дары ичип, антибиотик, дорогостоящее лекарство, расход просто кошмар болуп кетет да. Ушул жагынан алганда деле вакцина алып койсо, мындай экономичныйраак болот экен депчи. Ошондой туугандар, пока мамлекет бекер берип атканда алып албасак, жакында бул да платный болот турбайбы? Ё-моё. Кыскасы менин оюмду түшүндүңөр да атак, кандай дейсиңер? Кыргыз, кандай дейсиң? Өз оюңду айтып койчу, тик карап койчу көзгө. Тутуйбачы деги.